Илимкени каналынын жамааты умра сапарына аттанды. Анда эмесе чогуу ыймандашканча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү кадамы тийген жерлерди зыярат кылып ибадат кылып келели. Бизди умра боюнча тажрыйбалуу Мекке Мединаны жакшы билген илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Жана ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет. Жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп 3-4 жылдыздуу мейманканаларда түнөп Кызыл деңизге саякат кылып, умра амалын кандай кылуу керектигин баарын үйрөтөбүз. Жана эң негизгиси билет баасы эң арзан. 0773 691 877 номерине азыр умра илимкени деп жазып, билетти мындан да арзандатылган баада алыңыз. Ошентип сиз үчүн умра сапарына барууну оңой кылып койдук. Мындай мүмкүнчүлүк бизде гана бар. 10 февраль учуу күнү. Андыктан шашылыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Өмүрүндө бир жолу болсо да ажылыкка барсам, Алла Тааланын үйүн бир зыярат кылып, ибадат кылып келсем деп көп жылдан бери тилеген бир дыйкан талаада жер иштетип үй бүлөсүн адалуу оокат менен багып, аз-аздан топтогон акчасы ажылык сапарына жетишээрлүү жыйналып калды. Андан үшүрдүн акчасын бөлүп, муктаж адамдарга таратып берди. Үй бүлөсүнө да жетишээрлүү акча калтырып, үйдөгүлөр менен коштошуп, калган акчаларын бир кездемеге салып, белине бекем бууп, ажылык сапарга бир досу менен жөнөп кетти. Эми ал убакта азыркыдай заман эмес. Ат, төө менен 2-3 адам чогулса, узак жол жүрүп, ажыга барып келчү. Ошондо чыныгы жолдун машакаты болор эле. Ажыга барып, эсен-аман кайтуу көп адамдарга насип этпейт эле. Жолдо ар кандай адамдар жолугат. Каракчылар да болот, жана башка. Мына ошентип кыйналып барып, эсен-аман кайтып келгенден кийин кой союп, эхсан берип, ач калгандарга тамак берип, адамдар анын барган жерине биз да барып келели деп жакшы ниет менен үйүнө жабыла топтолчу да ал жактын кандай жер экенин, Каабанын кандай экенин кызыгуу менен сурачу. Эми азыр баарында бирден телефон, ааламдашкан заман. Ачкадан өлгөн эч ким жок. Ушул жерде айтаарыбыз, ажыдан келгенден кийин сөзсүз тамак бериш керек, сөзсүз той бериш керек, элди чакырып аш бериш керек деген сөз жалган сөз. Шарият аны кылсын деп буйрубайт. Өзүңөрдү өзүңөр кыйнабагыла. Кээ бирлери келгенде кантип аш берем деп ажыга барбай жүргөндөр да бар экен. Аттиң-ай. Ошентип өзүбүзгө ар нерселерди милдеттүү кыла берсек, барып ажыга баруу азап болуп калат. Ушунчалык аш бергиң келип жатса, бир кара корозду союп, 2 кило аш демдеп, алдыңдан 4, аркаңдан 4 кошунаңды чакырып, мен келдим деп билгизип кой. Негизи аны кылбай койсоң деле эч ким сага таарынбайт. Шарият негизи жеңил туугандар. Аны орлоткон өзүбүзбүз. Ошентип баягы дыйкан шериги менен жол жүрүп олтуруп, бешим убактысы болгондо бир булактын башына токтоп, даарат алып, чогуу намаз окуп, ошол жерде бир аз эс алган соң Мединаны көздөй жол алышты. Ошентип бир убак жол жүргөндөн кийин белиндеги акчаларын даарат алган булактын жанында унутуп калтырганын билди. Кайтсамбы деп ойлонду дыйкан. Эми арадан кыйла убакыт өткөн. Качан эле кимдир бирөө таап алса керек. Адам көп жер болсо, мейли. Бирок бир өмүр иштеп тапкан байлыгым эле деп жолун улап кете берди. Мединага жетип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын зыярат кылып, пайгамбарыбыздын мечитинде намаз окуп, кийин жолуга аттанып, ихрамды кийип, Меккеге да жөнөдү. Каабанын алдында, Арафатта көп ыйлап, узак дуа кылды. Алла Тааладан кылган ажылыгын кабыл кылуусун суранды. Ошентип дыйкан досу менен ажылыкты жакшы өтөп, кайра Мекенге кайтышты. Дыйкан ошол акчасын унутуп калган булак жанына келди. Бирок ал булак боюна эч ким өтпөй, ал жерде эч ким даарат албай жатканы аксакалды таң калтырды. Дыйкан булак тарапка карай баскан эле, адамдар аны токтотуп, ал булак боюна барба, ал жерде бир чоң жылан бар экен. Жакшысы
башка булактардын биринде даратала бердишти. Тыйкандын кызыгуусу артып, "Жок, мен өтүп көрөйүнчү кандай жылан экен, балким эмдигиче кеткендир", деди. Тыйкан булак боюна өтүп караса, бел боосуна байланган акчалары ордунда турат. Тыйкан сүйүнүп кетти. Акчаларын алып топтолгон адамдарга болгон окуяны айтып берди. Ошондо адамдардын арасынан бир илимдүү киши ушундай деди: "Эй мусулмандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сөздөрүн эстегиле. Ким тапкан малынан Аллах үчүн зекет берсе, Алла Таала анын малын ууру жана ар кандай бале кырсыктан сактайт деген эле", деди. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам садака, зекет берүүдөн мал мүлк кемип калбайт деген. Муслим. Мына бул бир тууганыбыз да зекет үшүрүн өз убагында бергендиги үчүн бел боосундагы акчаны Алла Таала адамдардын көзүнө жылан кылып көрсөтүп койгон эле жана аманатты өз ээси келгенге чейин сактап берди. Өз пенделеринин аманаттарын сактоочу адилеттүү Аллах Таалага шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Ошондуктан шариятыбызда зекет үшүрдүн мааниси чоң. Алла Таала сага берип жаткандан кийин сен да берешендик кылып, үшүрдөн 10дон бирин, зекеттен 40тан бирин муктаждарга бер. Эгер сараңдык кылсаң, анда Алла Таала сенден байлыкты тартып алып, берешен инсанга берип, сени андан зекет үшүр сурай турган кылып коет. Андыктан сараңдык кылба. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Эгер биз менен умра сапарына барсаңыз, анда сизди умра боюнча тажрыйбалуу устаз Санжарбек Тыныбек уулу жетектеп барат жана сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Өзүбүз баарын бүтүрүп, 3-4 жылдыздуу мейманканаларда түнөп, Кызыл деңизге да саякат кылып, умраны кандай кылуу керектиги жөнүндө үйрөтөбүз. Эң негизгиси, билет баасы бизде эң арзан. 0773 691 877 номерине азыр умра илимкени деп жазып, билетти мындан да арзандатылган баада алыңыз. Ошентип сиз үчүн умра сапарына барууну оңой кылып койдук. Мындай мүмкүнчүлүк бизде гана бар. Жылдын кайсы мезгилинде умрага барууну кааласаңыз, ошондо байланыша берсеңиз болот. Биз жыл бою иштейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өз оозуңуз менен салам айтып, ошол жерде намаз окуп, дуаларыңыз кабыл болуп келүүсүн каалайсызбы? Анда шашылыңыз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.